чегара постору чегара бекеттери алдырып атат. Алып сүйлөштүк, 4 бекетти эме алдык. Бизде 4 пост алдык, олордун постун алдык дейт. Олар кыргыздарыбызды дайыма алдайт. Олар постун алганын менин курал жарак киргизген. Biz yolda mana şu Cengiz Razaklı jetekçi bulgun malda kişine ana şu emedegi Şarkıratma degen jerde Daça degen jerde puspareli şonu aldırdı. Tekşerүү деген hukukunu alıp taşladı da maşinalar emeler ötüp atkan. Bu bizden emege oşo bizden yoldan başka hiç kандай içeride yolu yok, öte oturgan yeri yok. Bu arka onço tiger tankalar, onço broneminettör, onço kural jarrak kayerden öttü, onço saldatlar, güç füzümleri kayerden öttü. Oşa bizim çalakılığımızdan, bizim jetekçilerden satılgandığından, tuğra işte albagandığından, zamanın talağına cevap bere albagandığından boldu oşo. Cengiz Razak oşo jerde tekşerүү postlarını aldırıp, jönlü 4 sallatı koydurup koyuyor. Olar yolda basırıp ötkünden menden çoğun kamaz maşinalarga, fura maşinalarga artıp ötkün da, boşa kantı ötkün. Cindi dağım, soğudan bilet de bunu. Közü körüne ötpügön menen çoğun maşinalarga artıp ötpügön. Keçe bizde hiç dege yok. Жоқ дегенде біздің елдің құрал жарағын hem жинап алғандар. Ошо бір күн бұрын предупреждение болды, бір күн бұрын ескерту болып қаштылар. Қайра ел барды, бара беріңдер тынчсыздар деп. Ача ел барғаннан кейін жоқ дегенде ушул жетекчилер айылдың елini чакырып, ситуация жакшы эмес, эли журт, эмди Кудай сактасын, мындай боло электе ыктыярчылар, колунан эми аталган автомат курал аталгандар военкоматта хизметте тургандар мына жака келгеле жок дегенде бир 50-100 автоматты алып мына границада уктабай постто тургула, даяр тургула десе болот эле. Биздин балдарды мына айыл өкмөтүбүздү алдыга миномет менен салып алып аткылап зорго качып кетиптир айыл өкмөтүбүз. А бу жерге келсе МЧСнин жетекчиси сен ким болуп иштейсиң, сен айыл өкмөтүсү, үстүңдү жакшыраак кийинип албайсыңбы, үстүңдү кара деп. Ол бала үстү кийине турган болуп жүрдүбү? Оттун ичинде жүрдү ол бала. Баары жок. Biz olsa men özümdün emesi. Balamdın üyü küydü, kızımdın ekataş bari üyleri küyüp gitti. Bari talanıp gitti. Atam benim bu tuğan ekataş şu küyüp ölgün bala benim kan bulur. Tıtıl ölgün bala şonun balası bulur. Onların kanı benim kanımda aylanıp durar. Çıkantım çıday bulur o misal için. Aktarıp çöntögüden akçasını alıp kartası meden paspортun özünden 5 metre narı ırgıtırıptır. O balanı öldürüp küyüzgen biz tirince küyüzü oynagondur. Zaten bakır bekete çocuklarında oynagandır o balanın küyüzü var. Çegere meselesi otu kıyın. Misal için hazır tanıdık posu alındı dedi. Tanıdık posunun berekte çoğun rayını ças salıp alışkan. Uşa bizim çoğunlar garantiya beri alabız, uşa postu buzdurabız, aldırabız, alıp ketişet olur. Mana biz alsak onlardan alışat deyip garantiya beri alabay. Kepildik beri alabız. Аксайдын элini катар коюп ошо жерге шончо өткөн тигр танкалар, граноминеттер ошо курал жарактарды манча жолдон алып өтсүн, эл көрүп ынансын. Ооба, олар ham алып өттү, эл коопсуз жашаса болот экен деп ынансын да эл. Олар алып чыкпайт, каяк менен алып чыгат? Биздин жолдон алып чыксын, биз көзүбүз менен көрөйлү. Мына азыр адамдары өтүп атат. Аялдары эмелер өтүп атат. Баардык ырсаңдар мененти эңкей биздин күйгөн үйлөрдү жолдо Loğulap жүрген erkeklerdi, үйдө эшикте оякта бир жан калган эмес, аял бала чака. Ошол немистер басып киргенде үйлөрдү күйгүзүп кинодон көрчү элек. Кандай тооктар, малдар, бечаралар чөжөлөрүн менен жүргөндө кече мен өзүм барып келдим, о бетке дан, бу бетке дан. Эч ким жок, ыштан жатат, баары үйлөр алиям түтөп жатат экен. Алиям түтөп жатат. Кудай берди дегендер үй алиям өчөлөп түтөп жатат. Мен кызым үйөм алиям өчөлөп түтөп жатат. Баары жок, 2 этаж үйөм жок, временка сем жок, ал сарайлары деле жок. Пожарныйда бір машина күйіп жатат, пожарный талқаланған, мектеп талқаланған, өрттөнгөн тирик жер жок. Өткөндөгү жаңжалда эң башкы кыйрообуз бул биздин гражданскийлерден 5 адам өтүп кетти да. Алардын ичинен 3-өсү менин кошуналарым болчу. Көчө линиясында жалпы 10 кошуна болсо, ошол 3-өсүн атып кетти. Негизи кыйроо ошолдордон үй жайларыбыз бүт баардыгы күйүп калды. Аксай айылда 40% үйлөр күйдү да. Кухня, ашкана, гараж, эч нерсе калбай калды. Бир кийген кийим менен эле калып кетти адамдар. Анан Капчыгай айылда толук баардык үйлөр биринде калтырбай өрттөп чыккан. Машиналарды дагы аткылап, машиналарды дагы күйгүзүп, кыскасы эч кандай имущество калган эмес. Ушул дагы уйларды, даже тоокторго чейин эки тараптан жалпысынан 8 бекет алынып салынат деген протоколго кол коюлуптур азыр. Элдин көпчүлүгү укпай калды муну, бул жаңылыкты.
негизи бул туура эмес чечим болуп калды менин оюмча. Себеби Тажикстандын эли 30 000 калк жашайт да. Бул айылда 3 000 адам жашайт. Бекеттерди алып ташташ менен элдери ошол ээн эркин биздин тоолорго, жайлоолорго чыга баштайт. Анан көпчүлүк эл болгондуктан олорду биз контроль кыла албайбыз. 3 000 адамдын мындай боевою 500 адам болот максимум. 500 адам менен анча калпыбыз. Туруштук бере албайбыз. Бекеттерди албаш керек. Бекеттерди алды, эркиндик берди. Биздин тоолор, жайлоолор, анан судун башында турган головнойубуз, суу бөлүштүрүүчү түйүнүбүз бар го. Буларды ээлегенге буларга кеңири шарт түз берип койду. Биздин бийлик тарабынан кеткен чоң катасыздык болуп. Бул чегара посттору стратегиялык мааниси бар, өтө зарыл посттор болчу. Алардын бирөөсү суу бөлүштүрүү түйүнүнүн башын контролдоп турган бул дача аймагында жайгашкан. Ошол жерде Тажикстандын баягы чегара заставасын тосуп турган пост болгондо, азыр эми Тажикстан чегара заставасы эркин биздин баягы жолубузга чыга алат. Чыкканга мүмкүнчүлүк калды. Биринчи постубуз ошол болчу. Анан экинчи постубуз кече урушта тажиктер ээлеп алган бул баягы Кожогардагы биздин чегара постубуз. Ал жерде 6 солдат ошол күнү күзөттө турган. Тажиктер курчоого алып 6-10 тең атып кеткен. Азыр тажиктердин контролунда деп айтсак болот. Себеби биздин армиябыз ал жерге бара элек алып. Алдырган болду. Кожогар деп коет эми. Андан кийин 3-чү постубуз бул Тамдык посту. Тамдык посту биздин баягы жайытка чыгып кетип аткан жерде жолго коюлган. Тажик жарандарын жайытка чыгара койбой тосуп турган пост болгон. Азыр эми ошону алып таштаса, ал жерде контролдой турган эч ким калбайт. Биздин тоолорго ушунча көп эл Тажикстан ээн эркин чыга баштады. Өтө бизге керектүү посттор болчу да. 4-чү пост бул уже биздин райондо эмес, Лейлек районунда зарыл посттор. Бул постторду бийлик эмне деп актанып атат? Биз бул постторду баягы тынчтык болсун деп алып салдык деп атат. Тынчтык болмок эгер биз шарттарыбыз тең болгондо. Бизде да ошончо эл көп болсо, 30 000 эл болсо Тажиктерде, бизде жок дегенде 20 000 эл болгондо, ошондо биз элди өзүбүз контрол кылып тосонат элек да аларды. Азыр эми 3 000 адам менен биз кантип тоскоолдук кылабыз? Каршы айтканда мен ата бабамдын түп жайы ошол жер, Аксай. Ошол жерде турган элем. Бул манабу блокпосттор жөнүндө мен азыр Канчаев Ташиевдин жүргүзүп жаткан саясатына түп табыры менен каршымын. Себеби граница толугу менен ачылды. Тажикстанга кеңири жол болобу, жайыт болобу, курал алып кирүү жагы толугу менен уруксат алынып калды. Тажикстанга биз мындайча айтканда багындык деп таап койсок болот, жолду ачып берип койдук десек таам болот. Толугу менен түп табыры менен каршымын. Канчаев Ташиевдин азыркы жүргүзүп жаткан саясатына, блокпосту алгандарына наоборот, кайда военный силаны көбөйтүп, блокпостторду коюп, границаларды бекитиш керек эле. Бул кылганга мен каршымын. Бул кимдер менен сүйлөшүлгөн, муну Аксайдын эли азыр дагы мына ал жерде жүрөт. Бизге бул түшүнүксүз. Кимдер менен сүйлөшүлгөн, бирок биздин эл сурап жатат. Кимдер менен сүйлөшүлгөн такталат болчу. Мүмкүн бул жалгандыр. Мүмкүн сүйлөшүлгөндүр. Бирок мен аны айта албаймын, бирок жалган. Себеби биздин элдер бүтүн көчөдө жүрөт да. Биздин эл каршы. Бул жүргүзүп жаткан саясаткачы наоборот бизге куруп бериш керек блокпостторду. Ошол, негизи ошол. Бирок лично мен катышкан эмес, башка дагы эмес. Кимдер менен сүйлөшкөн билбейм. Мүмкүн башка элдер менен сүйлөшүп, Аксай эл деп айтып койгон. Ошол айыл Аксай айылына 20 жылдык келин болуп барганыма 6 баланын апасы болом. Ушул мына биздин азыркы кырдаал бизди өкүндүрүп атат. Себеби эки мамлекеттин ортосундагы келишимсиздик бизди мындай көп жоготууга алып келди. Мына посттордун алынганыга биз эми чоңдордой деле түшүнбөсөк, бирок биз каршы болдук.
себеби биз ушу постторду алынса биз мындай тажиктар дагы күндөн күнгө басмарлайлы деген ой келип атат элдин баардыгында эле. Ошо чоңдорго кайрылат элек, бизге эки жактарга эки мамлекеттин чоңдору биригип бизге мындай тынчтыкты алып келсе. Неме 16-сы болгон чыла күнү өтө кайгылуу иштери болду. Каптыл айылда негизи 4 эле үй калды. Анан бак айылдан 30-га үй кетти. 36 жаганы көчөдө калып кетти да, Аксайлак үйдү. Мен өзüm Аксайдын өкмөтүнүн 3 айынан болом. Кече жаңжалда тажиктер кол салды. Бирок биздин чоңдор бир да атууга уруксат бербеди. Кудайга шүкүр биздин бала чакалар качып кетти. Өзүбүз ошол жерде калдык, бизге курал да берген жок, караган да жок. После уже 4 күндөн кийин солдаттар алып келип жатат. Ал эмне керек бар бизге? Андан көрө солдатты койбосун, элге курал берсин. Биз коргоп алабыз элибизди. Биз аны мисалы смешный жашайбыз. Bir үй тажик, bir үй кыргыз. Тажиктер келип тонуп кетти, өрүктөрдү алып кетти, уйларды алып кетти. Эч айла жок. Ол Витаз менен Монаксайдагы 3 пост алды. Аны совсем каршымын. Ал тажиктер азыр чоң жолашып койду. Тажиктер кенен жайлоого чыгат, и вооружениени колуна алып кирет. Азыр ушуга каршыбыз. Ошо элдин атынан мен айтып кетем ушуну. Жок, элдер менен кеңешкен жок. Мына бизде солдаттар чокуда 5 отурган. 5 солдатка 70 тажик чыгып барды. Дүргүмен карап турду. Ошого подкрепление барган жок. Ошол жерде 3 солдат өлүп калды, жаш солдаттар. Бул границаны толугу менен чечиш керек, тажик менен связи үзүш керек. Керек болсо Аксайга да, мына Аксайдын үстүнө да неме заставаны куруш керек. Куралды күчтөрдү көбөйтүш керек. Ошондо гана биздин кыргыздар неме болот. Азыр мына берип койдук. Кече согушта солдаттар атла десек бизде приказ жок деп. Тажиктардын биз турган жерин көрсөтүп да берди. Мына жерде аткалса бизге приказ жок деп атпады солдаттар. Эмне кылыш керек? Бете же чоңдор сатылып кеткенби, же буда жерди сатып бергенби аны билбейбиз. Ошон үчүн мына бу жерге келип 2 күндөн бери мына ташип менен карап турабыз. Элде түшүндүрүп берсин, Түшүндүрүп берсин бизге. Эмне үчүн приказ бербеди? Атышка. Ошого биз келип мына жолуп турабыз. Мына бизе Самаркандагы айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү ушун тажиктер менен смешин жашайбыз. Танкалар кирип келди биздин айылга. Биздин немелер неме кылган жок. Нече балдар өлүп калды, жаш балдар. Биз балдарга көз чоңдор сен мелдет эле пенсионер. Чек араны алып таштайт дегенде биздин да жүрөгүбүз кооптонуп атабыз. Себеби тосук мезгилде канчалык коркуп жашайт элек. Азыр эми мынтип ачып койсо дагы кандай, эми биз го эми мындай келечекте балдарыбыз кандай жашайт, бул тажиктерге ишенич деле жок деп ойлойбуз да. Биз жогорттогу иштеп аткан чиновниктерибизге, ошо Камчыбек Ташиев Ташаевичке ишенип турабыз. Эми бир гана Кудай таалам айткандай, сактаганды Кудайым сактаптыр деп эми сактанып эле турганыбыз деле жакшы эле. Эми чындыгында бизде Баткен шаарында чек ара, полностью эле чек арада жашайбыз. Бүгүн кандай, эртең кандай мындай коркуп жашайбыз да негизичи. Сымдор менен тосуп эле башка жактан эле бир чек ара кылып койсо ошол жакшы дейбиз да. Эми башка жактан өтүп турса дагы, эми мисалы үчүн карапайым эл контрабанда өтүп атабы, башка өтүп атабы, бизге ол кызыксыз да.